Рахмат Жамиля Кубанычбековна, урматтуу Акылбек Үсенбекович, отчетуңузду көрдүк, мамлекетте өнүгүү өсүү абдан жакшы. Ош Ноокат Разаков жолунан эле биз байкасак болот. Бул эми албетте Камчыбек Кыдыршаевичтин мээнети, эмгеки, Баткен областынын айдоочулары эл абдан ыраазы, сиздерге ыраазычылык. Анан менде сунуш бар эле, Баткен областынадан 1 миллиард бөлүп берип, эмки жылы Баткен областынын обл администрация имаратын куруп берсеңиздер. Баткенге болгон жардамдын баары акыркы 2 жылдан бери Баткен областына кетип атат да. Калган областтарды дагы астыга чүйрөп алайлы, андан кийин администрация кура баштайбыз. Администрация сөзсүз түрдө куруш керек да. Мына кошуна мамлекет Тажикстан менен чек арабыз чечилип атат, мына Камчыбек Кыдыршаев чечип атат. Абдан жакшы болот эле. Анан Кызылкая шаарындагы бир топ көп кабаттуу үйлөр бар да, Союз мезгилде курулган. Ошондо Газпром жетекчисиге, Кыргыз газдын жетекчисиге айтып койсоңуз, газдаштырып берсе, газдын турбалары тартылган. Контролго алабыз, бирок жанагы эле биз газды да алып барып берүүгө даярбыз, бирок кишилер анан кийин кошулбай коюп атпайбы. Ошо жагын жергиликтүү бийлик менен элдер менен сүйлөшүп ошого даяр болсоңуздар. Азыр жыжыны газдарды да алып барууга даярданып атабыз. Илгеркидей мына азыр ГИК куруп атпайбы үйлөрдүн баарын. Ошолордун жанына жыжыны газдарды алып барып үйлөрүнө газ киргизип беребиз. Анан Кадамжай районунда бир топ мектептер курулуп атат. Ага рахмат. Анан 3 ай өкмөткө окуучуларды ташыганга, кошуна айылдарга барып окуп атат да, бир 3 автобус абдан зарыл болуп атат да. Бул Орузбеков айыл аймагы, Актурпак айыл аймагы жана Масалиев айыл аймагы. Ушул 3 айыл аймакка 3 автобус бөлүп берсеңиз, чоң долбоорлор чечилип атат, 3 автобус сизге оңой эле го, Акылбек Үсенбекович. Жок, биз эми чечкенде парламент менен өкмөт жалпы чечебиз да. Индивидуально бир айылга же бир өкмөткө чечпейбиз. Азыр 100 автобус алдык. 100 автобусту ошо жабылып аткан школдорго берип атабыз да. Ошол жерде балдар 12-13 километрден келип окуйт. Билим берүү министрлиги билет. Андан тышкары Кадамжай районунда 3 бала бакча ачылды сиздердин демилгеңиздер менен. Бирок айлык майналары чечиле эле экен да. Ушунда жана дагы бир айттым элем, дагы бир жолу кайталайын. Биз садик курганга жардам беребиз. Электричествосын, суусун, көмүрүн өзүбүзгө алганга даярбыз. Бирок воспитательдердин, нянькалардын тамак ашын жергиликтүү бийлик менен ата-эне алып барыш керек. Жетим жесирлердин акчасын өкмөт төлөп берет, даярбыз. Андан Алымкадыр Сабирдинович, бизде Кадамжай районунда өзүңүз билесиз, сиздердин 2 имарат бар. Бул Айдеркен шаарында, анан Кызыл Булак айылында. Туп больница жабылбады беле. Ушул 2 имаратты күндөн күнгө бузулуп баратат да, реконструкция кылып бир иштетпейсиздерби ошону? Детский отделенияларды ачып, өткөндө да айттым эле мен сизгечи. Рыспек Исламович, биз ошол боюнча ойлонуп атабыз. Ремонт иштерин баштап, ишке киргизебиз. Акылбек Үсенбекович, сиздерге ыраазычылык, дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик.